Асанбек Стамовдун «Чүй баяны» аттуу повести. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Кокусунан көңүлүн оорутуп алдым деп чоочудубу же жазган каттарына жооп ала албай сынаркагандыктанбы, Айтор Дыйканбектер тоодон кайткандан кийин эжеси соно да ысык көлдөн жетип келди. Эжесин келип калат деп Дыйканбек күткөн эмес. Бирок эжесин көрүп ал таң калган жок. Качангы бир тааныш адамдар көп жылдан кийин гана кездешип, өңүң эле жылуу учурайт, сен баланча эмессиңби я, деп бири-бирине батын албай уттурушкансып, эки бир тууганда бүшүркөй жай учурашышты. Кыскасы, экөө тең жымырылышып, ичиндеги нааразычылыктарын билдиришкен жок. Мээ кайнаткан аптапта чарчап араң келген соно муздак сууга жуунуп, бир аз салкындагандан кийин жүзүндөгү адепки муңайым, ачуу жоголуп, чынар теректин түбүндөгү көлөкөдө магдырай, Дыйканбек менен айына тамак аш даярдап, жан талаша чуркап жүрүштү. Дыйканбек өзү жакшы көргөн коюу, кызыл винодон алып келип, арыктагы муздак сууга салып койгон. Өзгөчө айына дилгир баладан бетер бешенеси жайнап, Дыйканбектин эжесинин алдында түнкү шамды чарк айланган парвана көпөлөктөй калдастайт. Соно болсо айнанын анысын капарына албагансып, бирок көз кыйыгын сала беймаал отурду. Качан алар тамак ичишип, баяттан бери чай куюп берип, кымырынып отурган айна ашкана жакка чыгып кеткенде, соно Дыйканбекти кекете сурады. Өзү айтат экен десе, билмексенге салып эле унчукпайсың. Бул ким? Келинчегиң болсо мал катпай тааныштырбайсыңбы? Же эмне мага айтпай үйлөнүп алгандыгың үчүн уялып жатасыңбы? Уялганда эмне? Дыйканбектин каны дүүлүгүп башына чыкты. Ачуусу келгенин эжесине билгизбөөгө аракеттенип, ал эмес бир орой сөз айтып албайын дегендей сол колу менен санын мыжыгып алды. Жанатан бери эжеси айнага көз кыйыгын салып, сурдана, аны жактырбай, ачуусу келгенин араң жашырып отурганын эми байкады. Бирок күнөөсү жок бирөөнү бекер жеринен капа кылып койбосун деген кыязда Дыйканбек: ал дагы мага окшогон эле тарбиячы, эжеке. Сизге акылдашпай туруп кантип келинчек алайын? Тим эле түкшүмөлдөй бересизби? Күйөөсү бар эме бекен? Күйөөсү менен ажырашып кетиптир. Я, чын эле ошондойбу? Деп Дыйканбектин жообу сононун көңүлүн тындырды. Ошо кезде көмөч казанга куурулган тооктун этин алып келген айнага соно мээримдүү жылмайып: өзүң да тынч алып отуруп тамакка карачы, Садага. Мына үстөлдүн үстү толуп кетти. Жетишет эми, отура кой. Келчи, андан көрө мына бул тамакты ичип жиберелик, деп вино көтөрдү. Тамак ичилип бүткөндөн кийин соно бир эле күнгө суранып келгендигин, иши чачтан көп экенин айтып, Дыйканбектин бир түнөп кет дегенине болгон жок. Дыйканбек эжесин кечкурун Токмоктун автостанциясына жеткирип келди. Соно эмне жумуштап келгендигин айткан жок. Ал тургай Дыйканбекти айылына которул деп да сурабады. Бир туугандардын ичтериндеги нааразычылык ошол боюнча сыртка чыкпай, элдешкенсип ажырашты. Күн батып бараткан ченде Дыйканбек лагерге келди. Бирок жүрөгү тызылдап, кандайдыр бир бушайман ой санаасын басып камыгып турду. Канчалык өзүн алаксытууга аракеттенип вино ичип, суу бойлоп жалгыз басса да, баягыл санаасындагы камыккан ой кетпей койду. Эмнегедир эжесин аяп, эжесине боору ооруп, ал көз алдынан кеткен жок. Ага эжесинин турпаты оорулуудай, жүдөгөндөй көрүнгөн. Эл ичинде, көп ичинде болсо да, жалгызчылык жанына баткан эжесин Дыйканбек түшүнгөндөй болду. Эжесин автобус келгиче күтүп, автобуска отургузуп коюп эле келбегендиги үчүн өзүн жемелей, чекесинен нымшыган тер чыгып, бир чоң чекилик кетиргенин эми түшүндү. Ошол замат велосипедке минди да автостанцияны көздөй койду. Ал тердеп чардап автостанцияга жеткенде күйгүм кирип калган. Баятан бери автобус күткөндөр суюлуп, буфетчи ашканасын жаап жатыптыр. Ал жерде эжесинин дайыны чыкпай, алда качан эле кетип калгандыгын түшүнгөн Дыйканбек бирөө жарымдардан сураганды эрүүн көрдү да велосипедин жете эле кайра жолго чыкты. Көктө ороктой болгон жаңы тууган ай бүдөмүк тартып, тоо тараптан жел жүрүп, баш алган беде жыттанды.
Анан Дыйканбек тоо тарапты карай азыраак турду да кыялында Аруки менен жүргөн жерлерди көз алдына элестетти. 2 күнчө Дыйканбек кайрадан Айна менен сүйлөшкөн жок. Ал жалгыз болууну самап, жүрөгүн эзген ашыктык кайрадан кыйнап, бир кезде Аруки менен жүргөн жерлерди көрүп келмейинче санаасы жай албай тургандыгына көзү жетти да велосипедин минип кеч бешимченде жолго чыкты. Адегенде Шоруктун чөп алачыгын көргүсү келди. Анда элек быша жаздап калгандыр деп ойлоду. Жүрөгү дикилдей чуркагысы келип, өзүн араң токтотуп баратты. Ал темир жолду жээктей жүрүп отуруп, жылдыз кылайып күүгүм киргенченде өзүнө тааныш коон айдоочу ак чөлдө болду да бир кезде Арукени көтөрүп өткөн суу аккан карандыстуу жылгага жеткенден кийин кичинекей дөбөгө чыга, эки жагын карай демин басып азыраак отурду. Көңүлгө жат думуккан жайдын кечи, ит үрө, түтүн жыттанган айыл кечи. Сары тампыстар баягыдай уча баштаптыр. Бөдөнү бытпылдыктап, алыстан от алган трактордун үнү тып басылды. Түн коюулана, теребелде бүткөн бойду тынч алдырган жымжырттык өкүмсүрө түшкөнсүдү. Баятан бери көзгө тааныш алачыкты учурата албай, көңүлүндө кусалуу ой пайда болгон Дыйканбек бет алды басты. Бирок чөп алачыктан дарек жок эле. Адашып калдымбы дегендей, кайрадан отура калып теребелге көз чаптырды. Жер тааныш, ал эмес суу жүргөн терең арыктын боюндагы ат байлоочу куу мамы менен арыкка туура салынган эски көпүрө өз ордунда экен. Көпүрөнүн төмөнкү капталы урап калыптыр. Эми жүрөгү алып учкан Дыйканбек мурдагы коон айдоочу жерлерди аралай чуркап, алачык биякта турсун, ал жердин быйыл төшү чийилбегенине көзү жетти. Кантип эле ошондой болсун деген кыялда дагы бир топ жерге чейин чуркай берди. Чынында эле быйыл коондун атасы деп койчу Ак чөлдүн мүлдө бир жерине да соконун тиши тийбептир. Ак чөлдүн кумдуу чаптарынын кээ бир жерлеринде суу ичпей куураган. Чогойно, эрмен, шыбак, камгакка окшогон куурай аттуунун баары өскөнүн көрүп, бечара Шорук суу эмес-го деп, ал баягы велосипедин калтырган куу мамынын жанына кайра келип, өзү ойлогондой ошондон 10 кадам арытадан алачыктын ордун тапты. Журттун тегерегиндеги куураган жалбырак калдырап, былтыркыдан калган коондун күнгө какшыган кабыктары жатыптыр. Каңырыгы түтөгөн Дыйканбек Шорук соо эмес-го деп ойлой, айылды көздөй жөнөдү. Эч ким каттабагандыктан бир кездеги адам үзүлбөгөн чаңдуу кара жолдун бетине да чөп чыгып, айрым жерлерин кыян жеп кетиптир. Айылга киргенде ар кайсы үйдүн эшик алдынан от жылтылдап, бирок иттер да үрбөй, Дыйканбекке эч ким да көңүл бурган жок. Шоруктун терезесинен бүлбүлдөгөн жарык чыгып турганы болбосо, эшик алды тынч. Булар бир жакка көчүп кеткенби деп айтарлык. Шоруктун чоң баш дөбөтү ары жактан бир үрдү да кайра башын баягы жазданган куу чөпкө таштап койду. Дыйканбек киргенде чырак жагылган үйдүн ичи күңүрт болчу. Жаздыкка чыканактай төрдө жаткан Шорук "Сен кимсиң?" дегендей башын кичине буруп, Дыйканбектин саламына акырын күңк этип койду да жаткан ордунан козголгон жок. Жүн тытып отурган кемпири бир карап алып, "Сен кимсиң, ботом?" деди. Анан Дыйканбекти тааный обдула берип ордунан турду да бетинен өөп жашып кетти. Чал дейм. Ботом, кичине башыңды көтөрчү. Дыйканбек турбайбы? Дыйканбек келиптир. Тааныбай жатасыңбы? Тур, кичине башыңды көтөр. Анан өзү чалынын колтугунан жөлөй баштады. Дыйканбек эңкее калып кол берди. Шорук Дыйканбектин колун көпкө чейин кое бербей, анан "Атаң көрү десе, келдиңби?" деп үнү азыраак каргылдана түшкөн ал кайра жаздыкка башын койду. Нымшыган, тер жыттанган Шоруктун сейрек сакал муруту өсүп, бети башындагы тырыштары ого бетер көбөйүп, картайып, менти тайып калган экен. Анын ушунчалык тез картайып, төшөктөн тура албай калганына Дыйканбек ичинен таң калып, бир чети кейип отурду. Шоруктун кемпири казан айкка караламыш болуп жатып күн кетти. Жыла салгырдын эликтири күйүп кетиптир. Жанагы чечектерге айттым эле, оңдошпойт. Сокур болуп калдык. Илгери кара чыракка кантип чыдап жүргөнүбүздү билбейм. Анын үстүнө чал дагы соо эмес. Ала шалбырттан бери ноокас. Өзү болсо да минтпейт беле. Врачы улам келип атат. Жакшы боло албай койду.
Больницасына жат десем акыл болбойт. Өмүрү бир жерим деген жан эмес эле. Кургурум ооруга алдырып менти таяп калды. Сүйлөшө турган сөзү капкачан бүткөнсүп, Шорук шыпты тиктеген боюнча жата берди. Дыйканбек экөө унчугушпай бир топко отурушту. Шорук тунжурап өз ою, кыялы менен алек болуп жатты көрүнөт. Оорулуу чалды кезегинде караганы менен Дыйканбек дагы өз кыялы менен алпурушуп, бир кезде Арууке экөө бактылуу болгон куттуу үй эмнегедир мурдагысындай болбой кунук ачып калганына кейип отурган. Жанында отурган Дыйканбекти унутуп койгонсуган Шорук баягы жаткан калыбынан козголбой: «Баягында мени тарткансыдың элең го, уулум. Ошо сүрөтүм барбы? Болсо катып кой. Бир колуң бошогондо алып келип берерсиң. Мына бул саатка оору гана кыйнап турат. Болбосо көңүлүм баягысындай эле. Кичине жакшы болоюнчу. Ошондо ак чөлгө кайрадан коон айдайм. Коон бышкан ченде конокко кел. Сүрөт тартасың. Экөөбүз бышыкчылык бүткөнчө бирге болобуз. Баса, мен кеч бышчу Ширин коондун ургун таптым. Коондун чоңдугу ашкабактай болот. Ал эми Шириндиги басып алдыдан кем калбайт. Кышка чейин сактасаң да бузулбаган коон. Шашпа, Дыйканбек балам. Ошондо экөөбүз бир кумардан чыгабыз. Ата, мен сүрөт тартканды койгом. Азыр Токмокто мугалим болуп иштеп жатам. Экинчи колума кисти карма басып болдум. Шорук чочуп кетти. Эмне дейт? Антип айтпа, чунак. Ошо да болот бекен. Сенин өнөрүң балам өлбөй турган ыйык өнөр. Ал адамбыз дегендин баарынын кудуретине сыйбайт. Аны ыйык кесип дейт. Оңойбу адамдын кареги кубанган көрүнүштүн баарын жандуу кейпинен бузбай жан салып коет экенсиң. Жок, мен десең ал өнөрүңдү улант, Дыйканбек балам. Кыдырды арыган жансың. Ушуну билип кой балам. Сага ак батамды бергем. Ыйык кесибиңди таштаба. Кап, коон желе алып, коон гүлдөгөн маалды кайра бир көрсөм арман болбос эле. Ошондон кийин алар унчугушкан жок. Шорукты тымызын тиктеп отурган Дыйканбек анын бул оорудан жакшы боло албасына көзү жетип, мындан ары ал коон айдоочу жерди көрө албасын түшүндү. Кемпирдин даярдаган тамагын Дыйканбек өзүн зордоп болсо да жеди. Көңүлүн калтырбайынчы деди. Алар бир да жолу Арууке жөнүндө сөз кылышкан жок. Шоруктун баамчыл жүрөгү баарын түшүнүп, ал канчалык жалгыз кызын аяса, Дыйканбекти да кыя албай отурду. Коштошуп чыгып бараткан Дыйканбек чалдын көзүнөн кичинекей буурчак жашты көрдү. Дыйканбек ойлогондой эле Шорук ошол күздө каза болуптур. Ал карыянын өлгөнүн бир жумадан кийин угуп, бир жумадан кийин анын мүрзөсүнө келди. Чаңкай түш ченде Кара Жыгачтын көлөкөсүндө Лермонтовдун томун окуп отурган Дыйканбекке почточу кат алып келип берди. Кат эжесинен экендигин ал дароо түшүнүп, ачып окуганча шашты. Анткени ага кат жаза турган башка кишиси да жок болчу. Кат кыска жазылыптыр. Ооруп калдым, төшөктө жатам, тез келип кет, деп өтүнүптүр эжеси. Эси чыккан Дыйканбек балдарды айнага табыштап коюп, ошол эле күнү Токмоктун автостанциясынан таксиге отурду да Ысык көлдү көздөй жөнөдү. Алда эмне болду дегенде жүрөгү опколжуп, жолдо катар таксистке тыным берген жок. Ал ак чач болуп картайган эжесине боору ооруп, өткөн жолку таш боордук кылганын эстей өзүн жемелеп коет. Ал эжесиникине кечпешим ченде жетти. Көл үстү көгүш тарта мелмилдеп, көлдүн бышып турган кез экен. Мынчалык тез жетип келет деп ойлобогон эжеси адегенде Дыйканбекти көрүп, таң калгандай далдайып туруп калды да, анан гана эсине келгендей колунда уйсаап жаткан чакасын ыргытып жиберип, жалынып жалбара инисин көздөй утурлады. Катуу ооруп калдым деп инисине кат жазганы сонунун эсинен чыга түшкөн болсо керек. Анын кейпинде катуу ооруган адамдын түрү жок болчу. Ошондуктан Дыйканбек нааразы болуп күңк этти. Деги жайчылыкпы, жарыктык? Оорумун дегениңизден эсим чыгып, жолдо катар аябай сары санаа болдум. Ошентип да кат жазат бекен. Оорулуумун дегенин угуп, инисинин тез жетип келгенине бир чети кубанса, бир чети анын алдында актанып, кечирим сурангандай бөйпөңдөдү. Тигини тим эле. Ишенбей турасың го. Көптөн бери оорулуумун. Башым ооруйт. Оорубасам деле жылына бир келип учурашып койсоң эмне болот экен? Ырас эле жүрөгүм ооруйт, башым ооруйт. Ошол сага кат жазган күнү таң атканча кирпик какпай, кусуп чыктым. Ал эмес доктуру келип больницага жат дегенине болгон жокмун.
Жалгыз бой кишинин иши курусун. Ооруп жатып алсам, момунча үй окатты ким карайт? Дүкөндүн иши да өзүнчө азап, керели кечке жаным тынбайт. Садагаң болоюн. Алым кошунамдын кызы эртели кеч каралашып, ошол жанымды тындырып койчу болду. Кезегинде жанымда түнөп да калат. Тим эле кыздын алтыны. Жол бою чарчагандырсың, каралдым. Сен сүлгүнү алып көлгө бир чумуп кел. Келгениңче мен тамак даярдап коем. Бетинде чыбырала майда толкундар болбосо, көл дымып, көл тунуп, көл мелтирип тыптынч. Дыйканбек көлдүн жээгиндеги эрке толкун чайган май кумду тепсе жылаң аяк, ал эми жумшак, жылуу кум таманын кытыгылай, кезегинде анын кызыл ашыгын ошол жылуу толкун серпип кетип, ан сайын Дыйканбектин көңүлү кубанып, көңүлү ала качып, рахаттанып келатты. Ал бала кезинен өзү жакшы көргөн кырчындуу булаңга жеткенде күн кечтеп калган. Булуң мурда кандай болсо, азыр деле ошондой жапайы бойдон экен. Жайкысын көлгө түшкөнү келгендер бул майда корумташтуу булуңга аярлашпай, ал жерден алдаганча алыс, көлдүн кызыл куму көшүлгөн кең жайыктуу жээгин көздөй качырышат. Ал жердин күнү ыкчам, куму ысык, суусу жылуу жана тайыз келет. Бирок Дыйканбек жакшы көргөн кырчындуу кууш булуңдун өзүнчө сулуулугу боло турган. Дыйканбек кийимин кырчындуу жээкке чечип таштап, өзү көлдүн түнкүрүн көздөй 200 метрче сүзүп барганда, үйдөй болгон ак таштар кезикчү. Канча кылымдан бери түбүн толкун кемирген соку таштардын үстү жылмакай, жайык келип, суусу да көк-көк, таза боло турган. Сууга моокумун канганча чөмүлгөндөн кийин ак таштын үстүнө келип жатсаң, көгүлтүр көл менен көк асман беттешип калгандай, мындагы тоолордун үстүндө көгүш закым чалып, колуң көккө малынып, өзүң болсо жер шарынын бийик көлдөрүнүн биринин үстүндө жатканыңды эстеген сайын, кокусунан күчтүү толкун ошол алкак тоолордун бир жерин жырак коюп кетип, төмөн жактагы жашыл өрөөндөрдү кыян алчудай жүрөгүң титирейт. Кээде таш үстүндө күнөстөп жаткан сенин бутуңду толкун жалап, күн батып бараткан ченде толкундар өрттөнүп бараткандай, кызыл кеч көл үстүн мүлдө кучагына алат. Тээ алыстагы кызыл толкундар үстүндө ак куулар сүзүп, ак куулар өбүшүп, кээде куду ашыктардай бири-биринин мойнуна мойнун жаздап, ал эми сен жаткан ак таштын тегерегине ак чардактар батпай кетет. Ошентип көл бирде тынч алып, кызыл кеч каректериңди сайгыласа, кээде көл толкуп, көл онтоп, өркөчтөнгөн көк толкундар сени жээкти көздөй сүрүп жөнөйт. Толкундан толкун аралаган жүрөгүң оозуңа тыгылып, бирок кары энедей койну жылуу көл сага зыян кылбасын билесиң. Анын сүрү, шары коркунучтуу көрүнгөнү менен өз койнунда өскөн баласын ар дайым эркелетип турат. Ошол маалда күн кызарып батып бараткан. Дыйканбек толкун жиреген ак ташты көздөй сүзүп баратты. Ал көлдүн жылуу койнунан чыккысы келбей улам арылады. Улам тереңди көздөй сүңгүдү. Дыйканбек каш карайган ченде үйгө келгенде эжесинин кошуналары толуп кой союла бапырап калган экен. Эжеси Дыйканбектин карегинен кагылып, жалбарып, үнү да шаңдуу, ачык чыгып, ага берер тамагын таппай кар баластайт. Дыйканбек отко түшүп кетчү, жетим көпөлөктөй калдактаган эжесин көрүп, бир жагынан аны аяп, адеп келгендеги ачуусу жоголуп, өзү да чечинип таштап, кол кабыш кылып жүрдү. Дыйкантай келип калыптыр, каралдым, учурашайын деп келиптир. Ушул медеримдин, жалгызымдын урматы үчүн ичип жеп кеткиле. Кыбырап жашап жүргөнүм да ушул үчүн. Жыйнап тергенимдин баары ушунуку. Кагылайын, кагылайын. Дыйканбек от жанындагы кызыл жүз 18деги ыйманы ысык кызды адеп келгенде эле байкаган. Бул турпаты чыйрак көрүнгөн кыз Дыйканбек келери менен өйдү карай албай, сүрдөгөн бечаранын колунан кармаган буюму түшүп, өзү да нымшып болуп калды көрүнөт. Закиш кантет, арам десе. Буга эмне болгон ыя? Деп эжеси аны эркелете зекип. Бул мандалактай кызыл кыздын турпатына Дыйканбек акырын көз сала, эжеси анын кулагына улам шыбырап кетип, кайра арам десе, эмне бөлбүрөйт бу ыя? Деп чачынан сылап кетишинде бир сыр бар экенин сезди. Кыздын турпаты Дыйканбекке жакты. Ал куду тоонун асманына жарашкан, тоонун жапайы табиятынан жаралган жыттуу гүлгө окшош болчу. Бирок Москвада окуп,
Өмүрүнүн көпчүлүгүн шаарда өткөргөн Дыйканбек кыздардын, кала берсе аялдардын сулуулугун өзүнчө түшүнүп, өзүнчө баалай турган. Ошондуктан бул татына кызда Дыйканбекти куштар кыла турган сындын көбү жок болчу. Кийиминдеги жана кыймылдашындагы одонолук анын мөлтүрөгөн кызыл жүзүнүн сынын төмөн түшүрүп коюп жатты. Кала берсе анын буту кыска, балтырлары жоон эле. Баарынан да аял болгондо анын кыска мойну толуп кетет деп түшүндү. Арукенин сымбатын ал эч кимге салыштыра алчу эмес. Ал перинин кызындай сөөгү таза жан эмес беле? Ушунун баарын Дыйканбек сүрөтчүлүк көз менен сыпаттап өттү. Ырас, бул тоо гүлүндөй кыздын жүзү сулуу экен. Деги ал айылдагы сындуу, сулуу деген кыздардан болчу. Айылдагы боз уландардын ышкысын козгогон кызыл кыз Дыйканбектин сүрөтүн көрүп, дайынын көп угуп, ал эмес эжеси сонунун сөзүнө муюп, ага сыртынан ашык болуп жүргөн. Ата-энеси да ыкка көнүп, ал эми кыз болсо бактымдан көрдүм, мейли дегендей тагдырына алда качан баш ийип, жигитти бир көрүүгө кумар болуп жүргөн. Бирок Дыйканбек келери менен аны карамак тургай, бечаранын кулагына чейин кызарып, сүрдөй, кыялы чачылып, колуна кармаган буюму түшүп жатканы да ошондон. Эл тарагандан кийин эжеси уктаганы чечинип жаткан Дыйканбекти жанына чакырды. Азыраак ачууланып, эркелете сүйлөдү. Столдун үстүнө кайрадан тамак ашын жасап коюптур. Ак баш шампандан бирди сууруп чыкты да: "Кичине сүйлөшүп отуралык", деди. "Эмне эле сыртыңды саласың? Ансыз деле колго тийбейсиң. Бүгүн бир аз мага убактыңды бөлүп койсоң эмне болот? Келе кой эми. Алчы момундан. Экөөбүз бир туугандарча кагыштырып коелук." Эки бир тууган шампан ичип унчукпай отурушту. Дыйканбек эжесинин көзүн карай: "Кана, сүйлөбөйсүзбү эжеке?" деди. Бирок анын сөзү эмне жөнүндө болоорун билип да отурду. Эми эжеси сөздүн ток этеринен баштады. "Мен картайдым, оорукчал болуп калдым. Сен деп жүрүп, сени чоңойтом деп жүрүп ушул куракка келдим. Эгер мени бир тууганым десең, мени сыйласаң, анда үйлөн. Жаш эмессиң. Минтип бой жүргөнүң жарабайт. Элге сөз болбой үйлөн. Мен сенин балаңды багып, үйдө гана отурайын. Оокат жайыңдын баарын камдап койгом. Кем карчың болбойт. Көрдүң го жанагы бирөөнүн чолпондой болгон кызын. Эмнеси жакпайт сага? Сөз сенде эле калды. Айылдагы эң мыкты деген кыздардан. 10-чуну бүтүп, быйыл окууга өтөм деп талпынган жок. Мен токтотуп койдум. Акыл эсичи садагасынын. Аябагандай эстүү кыз. Өмүрүмдөгү сенден сураганым өтүнүчүм ушул. Тилимди бир алып кой." Дыйканбекке эжесинин сөзү тамашадай угулду. Ичинен күлдү. Бирок эжесин таарынтып албас үчүн жай унчукту. "Мен ал кызыңды биринчи көрүп отурам, эжеке. Жакшы кыз болсо, эстүү кыз болсо өзүнө, анан бири-бирибизди билишпей туруп эле баш кошуп алсак кандай болот? Ушул жагын ойлондуңузбу? Ал кыз түшүнбөй жаштык кылып жаткандыр. Мен деле жездеңди бир эле көрүп турмушка чыккам. Кийин бири-бирибизге өйдө карашкан эмеспиз. Соп-сонун эле жашап кеткенбиз. Ырысы жок экен, согуштан кайткан жок. А мен байкуш ошону күтүп жүрүп мына саамайым ак кирди. Жездеңди күтүп, үмүт үзбөй ушул жашка келдим. Болбосо мага деле бирөө табылмак. Мен десең, тилимди алып кой, садагың болоюн. Көзүм жетип турат, жакшынакай эле жашап кетесиңер. Анын үстүнө ата-энеси да үмүт кылып калышты. Шагы сынбасын, менин да шагым сынбасын. Кыз уялып калат, садагың болоюн. Макул деп кой." Жайдын кыска түнүндө бир туугандар кобурашып отуруп, таң аппак болуп атканда гана орундарынан козголушту. Андан кийин экөө тең уктабай, соно короодогу бутка илээшкен тоокторго жем чачып, анан кара кумгандагы суу менен колун чайкады да уй саап кирди. Асман ала бүркөк болчу. Көл үстү түрмөктөлүп, үйөрлөнгөн ак толкундар жээкти челген сайын шарпылдаган анын күүсү алда кайда угулууда. Бүткөн бою салмактанган, чарчаган Дыйканбек ийнине ак сүлгүнү илип алып, көлдү көздөй жөнөдү. Көл үстүн шамал жортуп, көл сууп муздак тамчылар чачыраганда Дыйканбек ичиркени жээкте бир кыйлага чейин турду. Кара кучкул тарткан көлдүн түрү адамдын жүрөгүнүн үшүн алгандай тунарат. Көл толкуп, көл ачууланып жатты. Үйөрлөнгөн ак толкундар биринин артынан бири жанталаша куушуп келаткандай. Анан жээкке күү этип келип согулгандан кийин гана өктөөсү кангандай онтоп жиберишет.
шарпылдаган толкундар кудуретине жан киргизгенсип, көл үстүнө ак чардактар батпайт. Эми күндүн жебедей узун, сары нуру чачырап, эмнегедир жалгыз кызыл калкан көпөлөк толкундуу көл үстүн көздөй чарпылды. Санасы кыжаалат болуп, зериккен Дыйканбектин жүрөгү күнөстүү чүйдү самап, көлдүн тайыз булуңуна барып, бир-эки жолу чуңкуду да, кайра эжесиникине келип чай ичкенден кийин токмокту көздөй жол тартты. Эки бир тууган бул жолу да бири-бирин түшүнүшө албай бөлүнүштү. Андан кийин эжеси катты үстү-үстүнө жазган каттарынын баарында Дыйканбекти беймаза кыла берчү. Эжесинин кат алган сайын жигиттин жүрөгү зырп этип, жанын коерго жер таппай мазасы кеткени да ошондон. Эжеси каттарында жеке эле Дыйканбектин таш боордугун айтпастан, бир көргөн Айнаны да күнөөлөп, бечараны чындап эле жек көргөнүн жашырбай, инисини ысык боткодой жабышып, анын башын айланткан ошол келин деп түшүнгөндүктөн, эгерде эле ал келинге үйлөнүп алсаң, тезинен ажыраш, болбосо бир туугандыктан кечип жүзүңдү көрбөйм деген жерин окуганда Дыйканбектин күйбөгөн жери күл болчу. Айнанын өзүнүн да күнөөсүз экендигин катка жазып түшүндүрө албасын билип, канткенде бул бейкүнөөдөн кутулаарына көзү жетпей, катты чала окуп же окубастан таштап койчу да, Айнаны көргөн жерден анын алдында чоң күнөө кылгандай тердеп кызарып да кетчү. Айнанын үйүнө барбай калган түндүн эртеси Дыйканбек мектепке жайдары келди. Айна күн сайын көңүлүн көбүрөөк ээлей баштаганына ал өзү да таң кала, бул кандай болуп кетти деген суроонун түйүнүн чече албай чарпыла. Мындай акыбалга келем деп түк ойлобогондуктан, Айна жөнүндө көбүрөөк камкордук көрүп, аны өз карындашындай сыйлап, ага өйдү карабай, ошол камкордук сыйдан кийин өзүнүн да көңүлү көтөрүлүп, ал үчүн өмүр сүрүү кызык көрүнө баштаган. Бирок ошондой сый мамиледе жүрүшүп эле Дыйканбек кандайча Айнанын алдында бети ачылып кеткенин байкабай калды. Лагерден келишкенден кийин да эч нерсе капарында жок Дыйканбек мугалимдердин көзүнчө мурдагысындай Айнаны сыйлап, ал жөнүндө камкордук кыла. Көпчүлүк учурда мектептен бирге чыгышчу да, токой аралай аны айылына чейин жеткирип келчү. Ошондо да алар канчалык күлүп, шаңдуу баратышканы менен ортолорунда чектен ашкан тамаша сөз болбой, көчөнүн чети көрүнгөндө Дыйканбек артка кайтчу да, Айна андан ары үйүнө жалгыз кетчү. Дыйканбек алардын үйүндө бир да жолу жеке өзүнчө болгон эмес. Айна дагы аны үйүндө жалгыз меймандаганга батын албагандыктанбы, Дыйканбекти башка мугалимдерге кошуп, туулган күнүн белгилөөгө үйүнө бир жолу чакырган. Аны мурдараак билген Дыйканбек кандай белек алып барам деп башын катырып жүрүп, акыры Айнанын портретин тартып берүүнү ык көрдү. Анысын Айна экөөнүн башка жан киши билбес керек болчу. Ойлогонундай эле токой ичиндеги куу дөмүргө отургузуп, бир нече жолу сеанс кылгандан кийин ал Айнанын портретин оңой эле тартып койду. Портрет мыкты чыкты деп ойлобосо да, аны кыйналбай жеңил тартып, жана портрет Айнанын өзүнө жаккандыгынан улам Дыйканбек ичинен ыраазы болуп калды. Портретти Айнага тапшырып жатып, эч ким билбесин деп өтүндү. Ошондон кийин ал кайра колуна кист кармаган жок. Бирок кокустан бүтүргөн иши аны ойго салып койду. Уяң сымак жигитти тамаша кылабыз деп жатышып, Айна экөөнүн бетинин ачылышына Дыйканбекке чамалаш жаш мугалимдер себепчи болду көрүнөт. Айна жүрөгү сүйгөн жигиттин өтө сый мамилесине ыраазы болбой, сыйдын артынан үмүтүнө даба болчу мамилени күтүп жүргөн. Ошол себептүү курбуларынын ачык тамашасын ал улам уккусу келип, күйө албай жаткан отко май тамызгандай Дыйканбекке тийише кетип, чалманы аны өзү көздөй биринчи жолу өзү ыргытса, анысы башка мугалимдерге жага бербей калды. Дыйканбек мурдатан эле даражалуу башынын бирөөлөрдүн тамашасына кабылуусуна жол берчү эмес. Ошондуктан бир-эки курдай кесиптештеринин Айна экөө жөнүндөгү одоно тамашасын уккан аларды экинчи ооз ачкыс кылып кагып таштаган. Ачуусу келгенде буудай жүзү бөздөй бозоро түшкөн Дыйканбекти биринчи көрүшкөндүктөнбү же анын башкалардыкына окшобогон тоңураак мүнөзүнөн уламбы, айтор мугалимдер да ошондон кийин жигиттин көзүнчө Айна жөнүндө сөз кылбай калышты. Неси болсо да, андан бери Айна экөө жалгыз болгон жерден
Дыйканбек эми ага өзү тийише кетип, ага окшогон наздуу тийишүү Айнанын үмүтүнө жан киргизе баштаган. Дыйканбек мектепке жакындаганда эшик алдында Айна менен сүйлөшүп турган Балтабайды дагы көрдү. Балтабайдын Айнаны шынарлаган жоругун Дыйканбек капарына албаса да, улам барган сайын аны ичинен жактырбай, ого бетер теңсинбегендей мамиле кылып, жылдызы каршы боло баштаган. Дыйканбекти мунусун кызгануу деп эсептесек туура болбос. Айнанын момун бечарадан кызганууну ал башынан намыс көрчү. Аларды алыстан көргөн Дыйканбек жакындаганда спорт залды көздөй кайрылып кетмекчи болду эле. «Дыйканбек, бери бас!» деген Айнанын үнү чыкты. «Кап, менде эмне жумушуң бар эле?» дегендей ал экөөнүн жанына барды. «Эмне кырыңды саласың? Же бизди тааныбай калдыңбы?» Айна кыткылыктап, жүзү кызара түшкөн жигитти тамашалай баштады. «Силерди кантип тааныбай калайын? Таанып эле сөзүңөргө жолтоо болому деп ойлодум». «Жолтоо болгучумунун. Жооткотпой эле кой. Балтабай ага экөөбүз баштан таңып жаткан жерибиз жок». Кирпик кашы дирилдеген Айна Дыйканбекти ан сайын сырдуу карап, анын жакасын оңдой, «Түндө эмне үчүн келген жоксуң?» дегенсип улам суроолуу карап жатты. Келиндин бул наздуу, какшыктуу жылмаюусуна чыдабаган Дыйканбек көз кырын Балтабайды көздөй жиберди. Дыйканбек жанына келери менен боргулданып тердеп кеткен Балтабай эми ал карган сайын көзүн каяка катаарын билбей, музоо кирпиги салаңдап, кала берсе ага узун, шадылуу колдору да жолтоо болуп жаткандай тынчы кете баштады. Бул мажүрө кейипти көрүп туруп, Дыйканбек бир чети аны аяп, боору ооруп кетти. Анан калса мындай басмырт турпат ак бейил, ичинде арамдоо жок адамда гана болоор деп ойлоду. Балтабайдын жалчылдаган уян көз карашынан бүтүндөй адамдыгы тышка чыгып турду. Мындай киши калп айтып, бирөөгө жамандык кылып, анын көңүлүн оорутпас. Кийинки учурларда Балтабайдын сырткы турпаты, ички мүнөзүнөн өйдө өзгөрө баштаган. Азыр ал жаңы костюмдун алдынан аппак көйнөк кийип, галстук тагынып алыптыр. Ал гана тургай башындагы шляпасы да жаңы экен. Көптөн бери Дыйканбек аны мындай абалда көргөн эмес. Жаңы кийими денесине коошпой, ошондон улам өзү да жадап, жүдөгөнсүгөн ал ого бетер Дыйканбектен сүрдөгөндөй, эмне кылар айласын таппагансып, эптеп эле алардын жанынан кетип калуунун айласын кылып жатты көрүнөт. Акыры ал Дыйканбектен кечирим сураган түрменен «Мен кетейин» деп акырын унчукту. Айтаарын айтып алып, кайра илең салаң боло бир азга туруп калды. «Кетсе жөн эле кете бербейби? Менден эмнесин сурайт?» дегендей Дыйканбек унчуккан жок. Ал ошол боюнча тетири бурулуп баратып, Айнаны үмүттүү карай салды да «Бакыт, Бакыт, жүрү кеттик» деди. Бала окчунураак кумда ойноп жаткан экен. Ырас Балтабай бул жерде тургандан кийин баласы да жакын арада ойноп турганын Дыйканбек эми эстегенсиди. Атасынын үнү чыгаар замат дароо жетип келген 3 жашар бала «Папа, сен кете бел, мен мамам менен калам» деди. Ошондон кийин ал Айнаны колдон алды да оюн салган кулун сыяктуу турган ордунда тыбырчылай култуңдап жатты. Ыйманы ысык наристенин бул сөзүнөн кийин үчөө тең орундарында селее түшүштү. Бала бул ыйык сөздү бүгүн биринчи жолу айттыбы, же энесинин дидарын көрбөй тили чыккан наристе өзүн бооруна иймере тарткан Айнаны чын эле апам ушу деп түшүнгөндүктөн мурдатан эле аны бышыгулак кылып койгонбу, айтор Айна сыр бербей жүзү албыра. Кала берсе ошол сөз ага жага бербей калды көрүнөт. Баланын апа деген үнү Дыйканбектин да көмүскөдөгү нукура сезимин козгоп койгонсуду. Бирок жалгыз Балтабай гана баласынын оозунан бир уяттуу сөз чыккандай, ошого өзү гана күнөөлүү болгонсуган түрменен мурдагыдан да башкача шөлбүрөй, тердей, «Бакытчык, жүрө кой» деп баласын колдон алды. Айнанын колун кое бербеген бала тырмышып, кала берсе ыйлап жиберчү түрменен жер тепкилеп отура калды. «Мен мамам менен калам, мамам менен калам, кетпейм». Айнанын үнү дирилдеп саал өкүнгөндөй чыкты. «Балтабай агай, сиздер кете бергилечи. Менин сабагым түштөн кийин болоорун билет эмессизби? Бакыт мени менен болот, кете бериңиз». Өзү ала коюп баланы бооруна кысты. Шөлбүрөгөн Балтабай андан ары сөз айтпастан класска кирип кетти. Айнанын жанында калган Дыйканбек ага эмне дээрин билбей унчуккан жок. Ошол учурда коңгуроо кагылып,
Дыйканбек да ичкери классты көздөй басканда бала көтөргөн айнаны окуучулар тегеректеп калышты. Бүгүн Дыйканбек 7-класста сүрөт сабагын өткөрмөк. Окуучуларды ээрчитип чыккан ал Чүй дарыясынын боюндагы тик жарчага жеткенде токтоду да сүрөт тартууда натурадан кандайча пайдалануунун жолун түшүндүрө баштады. Бет алдыларында көлөкөлүү кара коо жаткан. Дыйканбек бүгүн биринчи жолу өзү менен кошо этюднигин ала чыккан болчу. Молбертти жайып, кистини колуна кармаганда жүрөгү катуулай согуп, каны дүр этип башына чыккансыды да качанкы жоготкон асыл буюмун тапкандай кыялы ала качып кетти. Адегенде окуучуларга көрсөтмө катары сол жак ыптасын көлөкө чалган кара тоонун колотун тартмакчы болуп чыгынганда эле ар бир сүрткөн боёгу орду-ордуна келе түшүп, ушунчалык берилип кеткендиктен тегерегиндеги окуучулар эстен чыга. Убакыттын өткөнү да билинбей, өзүнөн башка бөтөн эч нерсени сезбей, жан талашып иштей берди. Көлөкө ооп, кара коктунун ичи түрүн өзгөрткөнчө тартып калууга шашты. Чыгармачылык ээргүү дароо келип, бүт дили менен берилгендиктен тезирээк дегендей ысыган, туйлаган жүрөгү жанына тынчтык бербей, бүткөн бою жибип, өзү да ошол майлуу боек менен кошо ээрип бараткансыды. Ал башын көтөргөндө баятан бери дым чыгарышпай жандуу окуянын күбөсү болгон балдар «Опи, агай, сиз нака сүрөтчү турбайсызбы?» дешип чурулдап жиберишти. Жүзү нурданган Дыйканбек өз ишине көптөн бери биринчи жолу ыраазы болду. «Таптым», деди ичинен жымыңдай. Чындап кубанган Дыйканбек саатын карады да кийинки сабактын башталаарына аз убакыт калгандыгынан улам окуучуларын мектепке жиберип коюп, өзү жардын четиндеги дөбөгө чыкты да ала тоону тиктеп көпкө чейин отурду. Эмнегедир чокусун ак мөңгү чалган тоонун арасындагы жашыл жайлоо көз алдынан кетпей, андагы кереметтүү сулуулук жүрөгүн бүтүндөй бийлеп алды. Кооз жайлоого Дыйканбек быйыл да балдар менен барып, жылына көргөн сайын ал жайлоо сулуу кыз сымал анын көз кумарын кандырчу эмес. Азырда көк жайыкты эңсеп, эмне үчүн ошондо этюднигимди ала жүрбөдүм деп өкүнгөндөй болду. Бирок Дыйканбекке ал кооз жайлоону сүрөткө тартуу азырда кеч эместей, азырда анын келбетин кайра көз алдына келтирип, сүрөткө тартуу үчүн молбертти жайды. Эми тоону тиктеген ага көк жайыктын ажайып кооздугу алаканында тургандай даана элестеди. Мөңгүнүн этегиндеги көк жайыктын айланасы алкак тоолор менен курчалган. Тоонун этектери бүткөндөй жашыл карагайлуу чер. Ал эми анын дал ортосу болсо адам суктангандай көк түзөңдүү жайык. Чар тарабы бир ат чабым жашыл түзөңгө эмнегедир малчылар боз үй тигишип жайланып отурушпайт. Ошондой эле ал көк шибердүү түзөңгө мал да жайышпайт. Көк жайыктын сары, көгүш гүлдүү кыска чөбүн жайды жайлата мал искебей, ошо боюнча көзүндө гана суук уруп саргаят. Сыягы малчылар бул кооз көк түзөңдү атайы көрк үчүн сакташкансып, бар болгону жайдын толгон учурунда бул жерде 2-3 жолу гана малчылардын майрамы өтөт. Ошондо көк жайыктын так ортосунда кызыл желек желбиреп, ар кандай оюн зоок, туу, ызы чууга толуп кетет. Кымыз жыттанган кызыл бет жылкычылар көк жайыктын тияк чети менен бияк четине бир чыгып, көк бөрү тартышса, дагы бир жерден күрөшүп жаткан балбандарды көрүүгө болот. Ал эми карагайлуу беттерден үйүр жылкы күтүрөп, жайлоонун түндүк жагындагы күнгөйүнөн койчулардын чой-чойлогон үндөрү теребелди жаңыртып, кой маарайт. Көк жайыктын алкымындагы кызыл шагылдуу тоонун этегиндеги чытырман карагайдын жашыл балатыларынын арасынан эртели-кеч элик бакырат. Өзгөчө көк жайыктагы кечки учурду көрүп, угуп тургандай, ал көз алдына даана тартылып, жүрөгү андан бетер туйлаган Дыйканбектин колуна кисти өзү келип урунгандай болду. Ооба, ал жөн эле декорацияга окшогон жансыз сүрөт эмес, чоң турмуштун жандуу бир үзүмү эле. Карагайлардын арасындагы жумур дөңсөөгө тигилген чакан ак боз үйлөрдүн түндүгүнөн түйнөктөй ичке көк түтүн көккө булап, боз үйдүн эшик алдынан обочорооктогу ойдуң чага тартылган узун желесин көздөй түшүп келаткан
бир үйүр жылкыны куйрук жалы төгүлгөн тору айгыр чаркайланта имерип, ал эми үйүргө куйрук улай келаткан укурукчан жылкычынын ачуу кыйкырыгы бүтүндөй тоо ичин жаңырта, карууларына чака илген бейкам келиндер желени көздөй басып келатса, тоолордун кыл чокусун күндүн кызыл нурлары аймалап, жел аргы жүрбөгөндүктөн көк жайыктын тунук, көгүш абасы тунуп, ошол желенин жанындагы колотко ак көбүк чачкан тоо суусу агып, суу аккан колоттун чет жакасы бүтүндөй жыш жашыл карагайлар болчу. Карагайлардын арасындагы чоң-чоң кызыл таштардын түбүнөн жүлүндөй бүлкүлдөгөн булактар өзөндөгү ак чач сууга жанын кошот. Мөл булактар кошулган сайын тоо суусуна ого бетер жан кирип, күч кирип, анын шаңы бүтүндөй тоо өндүрүн жаңыртып жатты. Желиге келген бээлер кулундарына имерилип, үйүрдөн бөлүнгөн сойку боз байталды баягы тору айгыр кулагын жапырган боюнча кууп жөнөдү. Жайлоону көрккө тундурган мемиреген бейкут жайдын кечи. Дыйканбектин назары эшигинин алдында 3 жоон карагай өскөн жалгыз боз үйдө болду. Ошол дөңсөрөөк жерге тигилген боз үйдөн дембедем түтүн булай, бирде ал пастап барып, кайра коюулана, андан өткөн төш жактагы боз үйлөр анын фонунда калды. Негизги планга ошол ак боз үйдү койду да, жүрөгү алып учуп иштеген ал күн батып бараткан ченде гана башын көтөрүп, үйүн көздөй камынды. Дагы тактала турган жери көп болсо да, бүгүнкү ишине ыраазы боло ордунан туруп, мектепти көздөй кадам койду. Ырас, Дыйканбектин санаасында жайлоонун кеч мезгилиндеги тунук, кыймылсыз абасын так жазуу жетишпей жаткансыды.